Качан жашоом оңолот я. Тигил жагына тарсам бул жагына жетпейт, бул жагына тарсам тигил жагына жетпейт. Апам да кыйналып бүттү. Жүр эшегим. Апа, мен мындай ой пикирге келдим. Башка коңушка көчүп көрбөйлүбү? Бакытыбызды издеп, бул жактан такыр эле арабабыз жылбай калды го. Ай балам, башка коңушта бизди ким күтүп атат? Бул жакта эл журт бизди тааныйт, колдорунан келишинче жардам берет бизге. Жок апа, барайлы. Балким ал жактан бутубузга туруп кетебиз. Балким жаңы бөзүй алып мал салдуу болуп калабыз. Апа. Мен барбайм десем да, өзүң кетип каласың да. Өжөрлүгүңдү билем да. Эртең чыгайлы, бирок мен буну туура эмес көрүп атам. Эртеси күнү бала жалгыз эшегине бозүй менен 3 калган тоогун жүктөп, апасы экөө жолго чыгышат. Балам, баары бир туура эмес көрүп атам бул ишибизди. Коркпоңуз апа, баары жакшы болот. Мына келдик апа. Ушул коңуштун четине боз үйүсү тургузуп, бакытыбызды издейли. Апа, мен барып жумуш издеп келейин. Буюрса кечке жакын тыйын таап келип калам. Макулбу? Сарысана болбоңуз. Болуп тур балам, өзүңдү сакта, кечке жакын күтөм сени. Айды балам, такыр эле кыйналдың го. Эми жолуң шыдыр болсо экен сеники. Ошол эле күнү кечинде. Кандайсың балам? Баары жакшыбы? Таптыңбы жумуш? Жок апа, таппадым жумушту. Издебеген жерим калбады. Мал базарына чейин бардым. Эч ким жумуш сунуштаган жок. Көп кайгырба балам. Буюрса эртең жумуш табарсың. Өзүң айтпадың белең, баары жакшы болот. Бирок күндөр өтө берет. Жигитке болсо жумуш табылбайт. Анан энеси баласына айтат. Балам, сен мындай кыл. 3 тоогуздун экөөсүн сат. 6 тыйынга анан ун сатып кел. Унга калган тооктун жумурткасын кошуп, нан жасап турайлы. Антпесек такыр эле ачка болуп отуруп калабыз. Анан экөөбүз дагы ойлонобуз да, эмне кыларыбызды. Макул апа.
Ошентип эки тоогун көтөрүп алып базарга баратканда бир байга жолугуп калат. Ассаламу алейкум, кандай турасыз байым? Жакшы турамбы, жаман турамбы, ишиң канча? Сен кимсиң? Менин жеримде эмне кылып жүрөсүң, я? Базарга бараткам, ушул эки тоогунду сатып ун алайын деп. Жомош жок, апам экөөбүз такыр эле ачка отуруп калдык. Тоокторуң аябай семиз турбайбы? Мага жакты, мен алам бул тоокторуңду. Келе дейм мага. Тыйынын берип коесузбу, байым? Эмне, сен тыйын дедиңби? Мына сага тыйын. Карагылачы буну, менден тыйын сурайт. Эй, эстеп кал, мен эч качан эч кимге тыйын бербейм. Мен тыйынды алам. Уктуңбу? Ох, көзгө жаман урду. Сенби шашпа, эми көрөсүң. Элдин мээнетин жегенин көрсөтөм азыр. Деп, байдын артынан барып, анын байбичеси менен сүйлөшүп аткан сөзүн уга калат. Эй, байбиче, мынау семиз тоокторду бышырып кой. Анан мен сага бир малайды жиберем, ошол малайдан тоокту мага берип ийесиң. Мен мал базарга барып, бай бийлерди коноктоп коеюн. Акылбы? Алар керектүү кишилер. Болуп тур, байым, бышырып коеюн. Эй, жакшы бышыр, жүнпүндөрүн калтырып койбой. Уктуңбу? Уят болуп калбайын мен. Тооктор даяр болгондо малайдын ордуна жигит келип калат. Саламатсызбы? Тоокторду алып келсин деп мени бай жиберди. Анан алтын жип менен тигилген кымбат тасмалды, ысык нан, кымыз, күмүштөн жасалган идиш аякты кошуп берсин деп айтты. Шашылыш түрүндө. Күтүптүр кичине анда, азыр баарын чогултуп берейин. Же жана эле айтып койбойт. Ай бала, бай сураган баарын могу капка салып койдум. Ысык кезинде бат-баттан апарып бер. Макул, сарсана болбоңуз. Бир заматта жеткирип берем. Анан айтып кой байга, үйгө эртерээк келсин. Темселеп достору менен жүрүп албасын ал жакта. Макул. Ай, эмне болду балам? Шашып ушуп келдиң го? Тынчылык элеби, я? Айтсаң, балам. Баары жакшы эле, аба. Азыр эттен жеп, кымыздан ичип, ысык нандан кошуп курсагыбызды тойгузабыз. Эй, тооктор бышып калса керек. Азыр мен боз үйүмө барып, бул жака ап кел. Макул, байым. Азыр безген бойдон барып ап келем. Кандайсыз? Мени бай жиберди. Сиз бышырып аткан тоок даяр болсо ап келсин деп. Бир жигит келип алып кетпеди беле? Апарган жокпу ал? Сенин астыңда эле келген. Күмүш идиш аякта кошуп бергем. Жок, эч ким келбеди. Байдын малайы менмин да. Мен эле жиберет эле ал. Ошонун үчүн келдим сизге. Алданып калган турбайымбы? Күмүш идиш аяк менен кымбат тасмалды да кашайып кошо койдум да. Эй, эмне кур келдиң? Бышыр элек бекен тооктору, я? Коноктор күтүп калбадыбы мени? Жок, байым, бышыптыр тооктор. Бирок менин астыма эле бирөө келип, ошол тоокторго кымбат тасмал менен күмүш идиш аякты кошуп качып кетиптир. Мен билем буну ким кылган. Тетиги тоок саткан шүмшүк кылды. Биздин коңуштун четинде жашайт беле? Азыр көрөт менден. Шашпа. Байымага келерин билгем. Мурутумду кырып салып, апамдын жаш кезинде көнөгүн кийип алдым. Тосоюн байды. Сүйлөшкөнгө сөз бар. Сен кимсиң, чырайым? Бул жакта эмне кылып жүрөсүң, я? Айтып койчу мага, сулуу кыз. Мен жетим кызмын, жашай турган жерим жок. Бир кемпир боору ооруп мени өзүнүн жанына алып алган. Мага токол болбойсуңбу? Менин байбичем карып калды такыр эле. Кандай дейсиң, я? Болуп тур, мен макулмун, байым. Көрдүңөрбү? Өлү жүрөк жегиш бекем, я? Мен сага гүл, жүр, боз үйүмө кетейли. Бүгүн чоң той кылабыз да. Макул. Мен менен кыйналбай жыргап гана жашайсың. Мал десең мал, эт десең эт. Бай турган жерге жакындаганда жигит сурайт андан. Бул эмне болгон чоң таштар, байым? Эмне үчүн буларды бул жака чогултуп койдуңар?
бир ууруну кармай албай жүрөм. Кармасам ушул таштардын ортосуна салып кабыргаларын сындырат элем, сөөктөрүн кырсылдатып. Мага көрсөтө аласызбы бай, кантип сындырат элесиз? Көрсөткөндө эмне? Мына эки таштын ортосуна тургузам, бул ташты түртүп омурткасы менен кабыргаларын сындырам. Монтиппи. Эл чогула калган уга калып жигит качып кетет. Боз үйүнө жетип, өзүнүн мурунку кийимин кийип алып, кайта бай жака жол тартат. Саламатсызбы? Эмне болду сиз менен? Менин жолдошумдун кабыргалары сынып боз үйдө онтоп жатат. Жардам бергенге дарыгер да жок. Бар, мен мыкты дарыгермин. Кана, кайсы жакта боз үйүңөр? Барып жолдошуңузду көрөйүн. Тетиги ак чоң боз үйдө онтоп жатат. Кээ бирде өкүрүп бакырып коюп. Сиз болсо кирбей туруңуз боз үйгө. Болуп тур. Жигит болсо бир чүпөрөккө мурч менен тузду кошуп, байдын териси сыйрылып жара болуп калган жерине басып коюп, чуркан менен жаап коет. Бай болсо ачышканынан тамагы айрылганча өкүрүп бакыра баштайт. Азыр жолдошуңуз өкүрөт, бакырат, кыйкырат, жардамга чакырат. Бирок силер укпагыла, жанына жолобогула. Дарынын таасири ушундай. Болуп тур. Рахмат сага дарыгер. Мына 100 алтын тыйынды алып кой. Сен болбосоң эмне кылат элем? Макул, жакшы калгыла. Жигит энеси менен боз үйүн жыйнап, эшекке жүктөп, жалгыз тоогун алып өз коңушуна жол тартышат. Байдын байбижеси берген тыйындарга жылкыларды сатып алып, токчулукта жашап калышат. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуп тур.